иштөөдө мен ошо кичинекей кезимен эле негизи мен театрда иштейм деп аябай айтар элем да, мен ырчы болом, мен сүрөтчү болом деп. Анан бирок ошо мен ата энемдин багыттоосу менен барып ошо Нарын педагогикалык окуу жайына тапшырып калдым да, баягы өз каалоомдон сырткары болупчу. Окуп жүргөндө практикага барасың, анан ошо балдар менен ырдап, балдар менен бийлеп, балдар менен баягы колөнөрчүлүктү өркүндөтүп, сүрөт тартуунун баары ошол жерде экен да. Анан мен ошол жерден эле ушул меники экенин түшүнүп, анан баягы сүйүүм артып, өзүмдүн кесибиме ошо ардактуу экенин ошондо эле түшүнүп, жакшы кабыл алып, ошо балдар менен иштеп калдым да ошо. Бул балдар өзүбүздүн балдардай эле болуп калат да, ошо кенедейинен колуңа келсе, даже өзүңдүн балаңа караганда ушуларга көбүрөөк беспокоить этип, ушулардын ден соолугун карап, балдар менен иштешке албетте оор болот. Балдардын ар бир баланын тилин табышың керек, ар бир баланын кайсы эмнени жакшы көрөт, ошого жараша мамиле жасашың керек. Оор жагы да бар. Анан ошо эмгегиң кайтып, балдарың өзүңдүн ойлогонуңдай болуп, ошол жака ооп, ошол сен каалаган нерсени аткарып жатышса, бул анда аябай чоң ийгилик да, бул эң жакшы жагы ошол болот да биздин. Ар бир баланын бул жерде канча бала болсо, ошончо баланын ар биринин өзгөчө мүнөздөрү бар да. Анан биз ошо ар бир баланын мүнөзүнө жараша мамиле жасайбыз да. Анан биз бул жерден балдар бирин-бирин тарбиялоо, бирин-бирин жакшы мамиле жасоого тарбиялайбыз. Бирин-бири менен ынтымакта ойноого тарбиялайбыз. Ошонун аркасында оюндар менен ар кандай бул жерде балдарга кызыктуу болсо керек, либо үйдө отургандан көрө да буяктан баарыбыз чогулуп алып сүрөттөрдү тартабыз, баарыбыз чогулуп алып ырларды ырдайбыз. Жүрө кой. Мен сага эмне сабактан берчү элем? Кана Адилхан айтып берчи. Кыргыз тил сабагынан бери. Кыргыз тил сабагынан эмнелерди үйрөнүп атабыз? Жомок окугандай, таашмак айткандай. Дагы көп нерселерди үйрөнөбүз, Сага бакчада жүргөн жагабы? Ооба. Көзүбүздү албай мындай карап турабыз да, негизичи. Булар бала да баары жыгылып кетет. Баягы Кудай сактасын деп отура албайсың да, барып ал биздин милдетибиз, карайбыз. Ошо башка нерсеге алектендирип, баягы бири менен бирин уруштуп чурката бербей, бир нерсеге алек кылып, баягы балдарды туура эмес нерсе кылбаганга аракет кылабыз да, колубуздан келишинче. Бери келгиле балдар, келгиле мага, кана бери келгилечи. Мен силерге аябай сонун нерсе айтып берем, балдар, кана. Аяскар. Кана колуңарды кармашкыла, Ралан, кармаш колуңду, кана. Кана баарыбыз колубузду кармашабыз, келгиле. Оюн ойнойбузбу? Келгиле, учту деген оюнду ойнойбуз, Билесиңерби, учту деген оюн. Эмне учат, колубузду көтөрөбүзбү баарыбыз, Мен айтам, чымчык учат, дагы эмне учат? Самолет учат, вертолет учат, дагы ракета учат экен, Кана эми, учту, жалбырак учту. Учабы жалбырак? Анан учпайт да, ал жерге түшүп калат да кайра. Учту, машина учту. Эмне колуңарды көтөрүп атасыңар? Учту, самолет учту. Азаматсыңар. Учту, мамалак учту. Кана, учту, ракета учту. Азаматсыңар. Кана бизде кол жаап коебуз, азамат экенсиңер. Биз ушу бакчада ушу балдар менен эртеден кечке эле балдар менен чогуу болобуз да. Анан балдар менен бала болуп эле ушулар менен чогуу биз деле ойнок болуп калат экенбиз, ойнойбуз. Мүнөздөрүбүз да балакыя болуп калат экен да, ушу. Балакыя болуп калат экенбиз. Айда экөөбүздүн иштегенибизге көп жылдардан бери чогуу иштейбиз. Айданын адамдык сапаттарына токтоло турган болсок, мүнөзү токтоо, адамгерчиликтүү, ар бир адамга жасаган мамилеси, адамдын мамилеси кандай болсо ошого жараша мамиле жасаганга аракет кылат. Иштеринде кандай
Сабакты өткөндө бир гана сабакты бир эле нукта өтпөстөн уккулуктуу, жеткиликтүү методикаларды колдонуп, усулдук ыкмалар менен өтөт сабактар дайым. Ошону менен бирге эле биздин бала бакчада кандай ар бир адамга кандай жардам керек болсо эч качан жардамын аябайт. Карап көрсөк, ушул кабинетте быйылкы жылдын күз мезгилинде кабинетти конкурска койгонбуз. Алдыңкы кабинет деген кабинетке кирет. Ошондо өзүнүн ар бир жасаган эмгеги менен, колунан жасаган буюмдары, кандай эмгектерди жасаса, ар бир сабакка өткөнгө ушунун баарын аракет кылып колдонуп, баардык кабинеттин ичинде көрүнүп турат. Мынакей карасак, бул жердеги темада Мекеним Кыргызстан темасына колдонгон сабактары 7 дубан эмнеси менен маанилүү баалуу экендиги могул колунан жасалган көргөзмөлөрдө көрүнүп турат. Жакында эле күз майрамына карата жакшы майрамдык кечелерди өткөздүк. Бул болсо ошо ата-энелер менен бирдикте иштеген иштерибиздин жыйынтыктары. Материалдардан, природный материалдардан ар түрдүү нерселерди жазуу. Мунун баары балдардын баягы табиятка болгон, жаратылышка болгон сүйүүсүн калыптандыруу, өстүрүү болуп эсептелет да. Бир жума мурун эле башталат да, биз ата-энелер менен иштешүү башталат. Биз ушундай выставка уюштургантабыз деп. Анан ата-энелер дагы баягы кеңешип жасайбыз да, баарын мындай кылсак кандай болот, мындай кылсак болобу деп баягы алар бизге советин берет, биз аларга кеңеш бере отуруп, баягы ушундай выставканы коюп алдык. Водопад болуп. Грибти жасап бердим, ёжиктерди семечкамен жасап бердим. Эжеке мага жагат, баарын үйрөтөт бизге. Менин атым Адилхан, мен 6 жаштамын. Эжем экөөбүз жасаганбыз. Жалбырактар менен күч жасадык, алмалар менен тепек жасадык, ашпурттар менен ёшик жасадык. Кто из нас авашей, X не изузе, кто присек полезен? Тамгаларды үйрөндүм, сандарды үйрөндүм, 100га чейин санаганды билем. Мага жакты кол эмгек жасаган. Кызыктуу экен. Чогой балам, оғудай сени эмне кылып салышкан балам? Дебитен кантет, балам. Балам, сенин атың ким? Аңкул. Сен мени таанып атасыңбы? Мен сенин апаңмын. Ата тегиң, эли журттуң ата тегин ким билесиңби? Маңкурт. Жок, сен маңкурт эмессиң, сен жоламансың, балам. Алды, ак бүпүп, ак бешикке жатып. Мен 7 жаштамын. Менин Кадралиева Күмүшай. Мен Сейтек театрынан 1-чи месте алганбыз. Мени Айдетбековнадан тарбия алгам. Окуганды, жазганды тамга таанып 1-чи класска кирдим. Мен 40-чы школдо окуйм. Спектакльде жакшы ойногом. 1-чи месте алганбыз. Найманенин ролун ойногом. Найманенин ролу аябай жакшы экен. Көргөнбүз, анан жүрөгүм ооруп, ыйлап ошентип 1-чи месте алганбыз. Балам, о Кудай, баланы тапкан сен элең, бизди баккан мен элем. Энелеп турса каралдым, асмандан күнгө тигилем. Асмандан күнүм түштүбү, энелик күнүм бүттүбү, көктөн бир күнүм түштүбү. Кантейин, жоламан, сенин адамдык күнүң бүттүбү. Алам. Мен
Ленина райондук билим берүү тарабынан уюштурулган Чыңгыз Айтматов ар бир баланын жүрөгүндө аттуу конкурска катышканбыз. Конкурска катышып мен как раз ошол кезде балдарым даярдоо группасы болгондуктан мен группаман тандап алып баягы шыктуу балдарды ошол конкурска катышканбыз да. Анан ошонун ичинен ошо Кадыралиева Күмүшай Найман эненин ролун жеткиликтүү аткарып берип, дагы балдарыбыз аткарып, биз биринчи орунду алганбыз да ошо конкурстачы. Биринчи местаны алып, анан городко чыкканбыз. Анан городко чыкканда город аралык конкурста биз баш байгени утуп алганбыз. Сейтекке барып аткарып, ошол жерден баш байгени алганбыз. Албетте, баларды бул ролго даярдоодо абдан эле кыйынчылыктар көп болду. Ыйладык, ырдадык, ошентип отуруп аягы ийгилиги жемиштүү болду да, бирок кыйналуулар көп эле болду. Бир айдын ичинде, бир ай баягы акырындык менен даярдалып отуруп, бир айдын ичинде даяр болду. Андан кийин эле мына бул сентябрь айында жанагы конкурска катыштык. Эң мыкты кыргыз тил кабинети деген. Анан ушул кабинетти жазалгалап, ошо жалпы жааматтын эмгеги менен, биздин директорубуз Мезмайыл Башынанын айтуусу, жол көрсөтүүсү менен баарыбыз чогулуп бирдикте ушул немени биринчи орунду утуп алдык. Конкурска катышканда ушул кабинетке бизге 2 жыл болду да. 2 жылдын ичинде багы аздан жазап, бир топ нерсесин жасап койгонбуз. Анан дагы ушу толуктоолорду киргизип, биз быйыл мыкты бала бакчаны утуп алдык. Мыкты кыргыз тил кабинетин утуп алдык. Булардын ичинде жалаң көргөзмө куралдар, балдар үчүн методика ыкмаларды колдонуп, ушу көргөзмө куралдарды колдонуу, сценарийлерибиз бар. Анан морекиндей кийизден балдарга кызыктуу болсун деп ар түрлүү баягы немедеги быйтыкчаларды жасап чыккам да, колго баарын сайма менен сайып, ар бирин жасап чыккам. Балдар суроо бергенде, балдар жооп бергенде ар бир балага ушу быйтыкчаларды таратып, анан аягында сабактын жыйынтыгын жыйынтыктоодо кимде көп быйтыкча болсо, ошол көп суроого жооп берди деп багы балдарга анализ беребиз да, ошо сабакты быйтыкчалардын аркасы мененчи анализ берип неме кылам да. Анан муну балдар менен чогуу отуруп, мен өзүмдүн эмгек жааматым болуп чогулуп, мына момундай чий курчактарды колго жасап чыкканбыз. Бул чий курчактар бул жерде баласы, чоң апасы, чоң атасы, тай атасы, тай энеси, биздин кыргыздардын чоң үй бүлөсү жасалган да. Бул жерде баардык немелер жасалган, курчактар жасаганбыз да. Анан бул жерде биз кийимдерди да алып кеткем да. Шөкүлө кийет, ушундай мынакей кыргыздын жигиттери ушундай жолуктарды байланган, бул желдеттер болгон да, ушундай кылып жасаганбыз да. Чоң ата ичик кийип жүрөт, байкеси кылып жасаганбыз да. Андан кийинки бул жерде 4 жыл мезгилин 4 папкага бөлүп жасагам. Бул күз, жай, жаз, кыш. Бул ар бир папканын ичинде маалыматтарды чогулткам да. Мисалы бул кыш болсо, кыш мезгили болсо, мынакей ичинде жалаң кыш жөнүндө маалыматтар бар. Кыш айларынын аталыштары, бул жак ырсаптары, ар бир жыл мезгили жөнүндө ырсаптар, макал лакаптар айтылат экен, табышмактар, жана ошондой эле сюжеттик сүрөттөр камтылган да. Бул жерде сюжеттик сүрөттөрдү карап, балдар өздөрү сүйлөм түзө алышат да, бул сюжеттик сүрөттөрдү карап. Ошондой эле бул ар бир жыл мезгилинин ичинде ушундай маалыматтар камтылган. Кийиздерди колдонуп, мына мондай ушундай китепчелерди жасап чыктым. Бул китепченин ичинде табышмактар камтылган. Табышмактар бар. Ар бир табышмак эшиги ачылганда ичинде жандырмагы бар. Буларды анан ар түрлүү өңдөө кылып жасагам. Көк, жашыл, сары, кызыл кылып жасалган да. Ушундай эле кийиздерден момундай китепчелер жасагам. Жомбоктор, алтын балык, бул жерде табышмактар, башка бул кийиз эмес, башка материалдан алып, сайма менен сайып чыккам да буларды ар бирин. Анан сөзүн, кебин өстүрүү, ойлонуусун өстүрүү үчүн момундай китепчелерди жасап чыккам. Маселе түзөт. Мисалы, бакта 5 алма бар, жерде 2, канча болду? Балдар ар кимиси ойлонуп, ар башкача кылып ойлорду ойлоп табышат да. Бул жерде бир эле ой менен калбайт.
кетип эки чымчык учуп кетти же келди кылып баягы 3-4 маселе түзсө болот да. Анан ошондой эле бул чүкөлөрдүн баарын чогултуп, ар түрлүү түскө боеп чыккам. Кызыл, жашыл, сары кылып. Биз булар менен балдар менен ойнойбуз чүкөлөр аркылуу. Анан кийизден ушундай раздаточный материалдарыбыз бар, жазалган көп түрлүү. Бул жерде болсо биздин 7 дубаныбыз. 7 дубанды кийизден жазап, могу ар бири чечилет. Балдарга чогултуп отуруп чогултсак болот да, муну ар бири алып, ар бир областтын баарын алып түшүп алып, кураштырсак биздин Кыргызстандын картасы чыгат. Жана ошондой эле бул ар бириндеги сүрөттөр алынат, липучка менен алынат да. Алып анан балдар Ош Сулайман тоо кайсы дубанда жайгашчу эле десе, балдар өздөрү алып, мынтип жабыштырып, жанагы колдорунун мелко моториктерин өстүрөбүз да муну мененчи. Жана ойлосун, жана мекенди сүйүүгө тарбияласа болот да. Бул ушу дубанда эмнелер өсөт, эмне өзгөчөлүктөрү бар, кайсы дубанда кайсы жаныбарлар жашайт. Мисалы нарында аркарлар, тоо текелер, ак илбирстер жашайт экен. Мунун баарын биз биринчи жалпылап айтып бере алабыз. Андан кийин анан бул лепучкаларын алып коюп, балдар өздөрү ойлоп таап, өздөрү табышат да, каерде эмне жашайт. Анан муну менен биз балдарга жанагы дубандарды үйрөтүүдөчү жөн эле баягы картаны көрсөтүп коюу эмес, ушундай эмеде кылсак, ыкмада кылсак, балдарга жеткиликтүү болот деп ойлойм да. Ошо жеткиликтүү болот болуш керек. Анан мына бул ташырабатты колго өзүм жасап чыккам. Таштан, цементтен жасап. Биякта мынакей баш биздин мунарабыз. Бишкекте мунара. Муну да бурананы колго жасагам, гипстен жакында эле жасап, ошо боеп бияка коюп, балдар үчүн баягы неме кылдык да, кичине кененирээк түшүнүк болсун депчи. Чоң класс баягы бала бакча болгондон кийин баягы көз менен карап, кол менен кармаганда буларга жеткиликтүү болот деп ойлойм да. Талас районунда да мына Таластын, Манас атабыздын желдеттери, Чыңгыз Айтматов жана ошондой эле ошо кайсы дубанда кайсы атактуу адамдар чыккан. Алар да камтылганда сүрөттөрүн, ар биринин сүрөттөрүн койгонбуз. Манас атанын күмбөзү, мынакей Таласта кайсы жаныбарлар жашайт, Таласта токой көп, дегенекей токойлорду да алып чыгып кайра чаптап неме кылсак болот да. Анан мындай табактарга салып, ушу сыяктуу мындай кылганбыз, мынакей табактарга Жалал-Абад областында Жалал-Абад жаңгак токою бар. Жаңгактар өстүрүлгөн баягы особый кайсы немелери да. Эмнелер өсөт, кандай атактуу адамдар жашайт, Саякбай Каралаев Ысык көлдө жашайт да, мисалы Жети Өгүз районунда кандай тоолор бар, ошо булардын баары чыгып кайра киргизилет да, ушундай ой менен жазалганда. Баягы балдарга тереңирээк түшүнүк болсун деп, айгүлгүлү Баткенде өсөт. Айгүлгүлүнүн таза көрүнүшү мына ушундай деп баягы балдарга көрсөтөбүз да буларды. Бияктан кээде бир нерсени ойлоп алам да, мен мону жазайм депчи. Анан үйгө көтөрүп кетем. Кээде баягы суббота воскресенье күндөрү ушуну бүтүрүп салайын деп, кээде аябай берилип алганда эме кылып кетесиң да. Анан кетип үйгө барып алып, жанагы клейлерин бирдемелерин унутуп калам дагы, анан кайра кыздарга чалам, мен баламды жиберем, берип койгулачы деп, булар берип жиберип, ушу үйдөн да жөн отурбай жазай берем бир нерселердичи, мына кескилеп, баягы оформление бир нерселерди жазап келе берем да. Ошо үйдө кол эмгек жазап, ошо мына Морикинин саймасын саям деп бир жолу 3кө чейин отура бериптирмин. Могу сырттарын баарын монтип чыккам да. Анан ошо карасам саат 3 болуп кетиптир. Өзүм деле байкабай калыптырмын да, уже көзүм ачыш баштагандан карасам уже неме болуп кетиптир да. Бүтүрөм деп эле догурунуп отура бериптирмин да, мындай көгөрүпчү. 53-чү садикте менин кызым келген. Кызымдан кийин, анан кийин неберелерим келди. 2 неберем бул жерде. Кичинекей 3 жашынан баштап ушу Аида Айтбековнага келген. Каш кармаганды билбей, тамак ичпегенди билбей келип, анан кийин аябай жакшы тарбиячы. Анан кийин мына азыр менин балам неберем уже 1-класска кетти. Эч нерсе билбей жүрүп эле мынакей подготовкага да барган жокпуз. Ушу жерден окутуп, ушу жерден үйрөтүп, тамгатанып, санаганды, окуганды үйрөнүп алып, мына азыр 1-класста окуп атат. Ушул эмгектин баары ушу Аида эжесиники.